Алмаз Мустафаевич, Кыргызстан боюнча канча токой чарбасы бар? 41. Жалпы жонунан 41, э? Ооба. Ошо токой чарбасында канча кызматкер бар? 1397. Айлык маяналары кандай? 20 миң тегерегинде бүгүнкү күндө. Эң азы 20 миңби? Ооба. Бүгүнкү күндө ушул токой чарбазынын өзүнүн баягы чектери аныкталды беле? Ооба. Бүт бардык чектер. Жок, бардык эмес. 96% аныкталган. Талас боюнча барбы маселе? Бар. Кайсы жерде? Талас токой чарбасынын чектери толук аныкталып бүтө элек. Канча пайыз аткарылды? Бүгүнкү күндө токой жайгаштыруу иштери жүрүп атат. Ошо канча пайыз аткарылды? Бир 60-70% бүтүп калды го дейм. Калганын качан аныктайсыздар? Жылдын аягына биз дагы абдан кызыктарбыз ошо чектерибизди тактап көбөлүгүн алганга. Талас область боюнча канча токой чарбасы бар? 2 токой чарба. Союз учурунда бирөө эле болчу. Ооба. Эмнеге оптимизацияга барбай атасыздар? Эмне сизге тоскоолдук болуп атат? Барып атабыз. Былтыркы жылы 4 чарба болчу, азыр 2 чарба калды. Дагы кыскартып бир эле токой чарбасы кылып койсок болобу Таласты? Аны дагы ойлонуп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол оптимизация маселеси бизде да турат. Ошону эртерээк кыймылдатыш керекпиз. Кичинекей чакан областка бир эле токой чарбасы жетиштүү. Союз учурунда жетишкен мекеме болсо азыр эмне жетишпей калып атабы? Ошол маселени да бир караңыз. Анан токой чарбасы өзү негизи ошо айыл чарба министрлигине кошулганына кандай карайсыздар өзүңүздөр? Конфликт интересов деген бар. Ушулар менен кандай чечимдер болуп атат? Биз алы ошол Талдыбулак менен Талас областында Талдыбулак менен ошо токой чарбасынын ортосунда чечилбеген маселелер бар эле. Менин кесиптештерим туура айтып атат. Силерди министерство сельхозяйствого кошпой эле экология кошсо туура болмок да. Кандай көз карашыңыз сиздин? Бул эми биз чечимдерди аткарган кызматкербиз, ушу чечимдерди аткарабыз. Кандай? Жок, сиз өзүңүз кесибиңиз эмне? Биолог, токойчу. Токойчусузбу? Ооба. Токойчу болсоңуз анан сиздин көз карашыңыз башкача болот деп мен ойлоп атам да. Эгер токойчу болсоңуз. Биз аткарылган, берилген тапшырманы аткарабыз. Структура боюнча мен ага конфликт интересов болуп атат да бүгүнкү күндө деле. Кандай чечип атасыңар ошол айыл чарба министрлиги менен? Айыл чарба министрлиги менен бизде конфликт, андай деле конфликт жок. Биздеги маселелер мен айтат элем, чечип атабыз. Анткени жайыт маселеси бир жерден ошол көбүнчө эле талаш маселеси жайыттан чыгат. Бирок бирдиктүү ошол рационалдуу пайдаланганга ушундай пландарды түзүп иштеп атабыз. Сиз айтып атасыз, мынакей чечилип атат деп, ушул күнгө чейин Таласта мына 70% чечилди деп атасыз. Чек боюнча. Анан кантип чечилет? Дагы канча жыл күтөбүз эми муну? Биз токойдун өзүнүн чегин так жана туура бекитип коюш керекпиз. Буга чейин мен эсимде бар, 4-5 жыл мурун ушул атайын бир проект болуп, ушул токойдун чегин бекитүү боюнча бир иш болду эле да. Азыр бүгүндө Таласты билесиз, кирип баратканда оң кол жагында уже кафелер салынып баштады. Кандай жооп бересиз буларга? Бизде чек боюнча карталарын чийип, токой жайгаштыруу иштерин баарын жумуштарын өткөргөнбүз. Бизде ошол жерде жергиликтүү айыл өкмөттөр элдер менен ошол талаш маселелери болуп атат чектерди. Ошону бүтүрүп атабыз, жылдын аягына чейин бүтүрөбүз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Тезирээк бүтүрүп ишти алып барыш керекпиз. Сиз азыр бюджеттен жылына канча тыйын аласыздар? 700 миллион. Чыгаша бардыгы. Киреше барбы? Бардыгы айлык ошол токой чарба жумуштары баары бириккенде ошол 700 миллион. Анын ичинен 611 миллион бул айлык, 90 миллион сом бул ошол токой чарба жумуштарына жумшалган. Киреше барбы сиздерде? Киреше атайын каражат бар, ал жерде 200 миллионго жакын каражат түшөт. Атайын. Ошондо 500 миллион чыгаша кылат экенсиздер да. Чыгаша эмес, биз ошол баягы токойду кайтаруу иштерин жүргүзүп атабыз да. Эми бүгүнкү күндө жашылдандыруу абдан актуальный болуп атпайбы?
ар бир жараныбыз мына тигип атат. Ошону көчөттөрдү, питомниктерди күчөтүңүздөр керек да сиздер. Ошол жагынан бир иш алып барыңыздар да. Рахмат, ишиңиз ийгиликтүү болсун.